Бай айтып жүрөбүз го. Ла илаха иллаллахул маликул хаққул мубин деп ким 100 жол айтса, Алла субханаху ва таала бу дүниедегі жакырчылыктын коркунчунан амандык берет экен. Экинчи, кабырдын коркунучунан амандык берет экен. Үчүнчүсү, рызкысы тартылып келинет экен. Жана бейиш такылдатат экен булчу. Мынандай нерсе бар. Ла илаха иллаллаху маликул хаққул мубин 100 жол айтып коюңуз. Заиф хадис, бирок фазаилда бул иштетилет. Демек, алхамдулилlah, жакырчылыктын проблемасы чечилет. Кабырдын коркунучтук проблемасы чечилет. Бул дүйнөдө адам көбүнчө кембагал болуп, муктаж болуп, карыз болуп, жакыр болуп калбайын деп коркот да. Мына калима, ушу зикирдин берекеси менен маселе чечилет. Экирде кабырдын вахшат деп коет, коркунучтугунан чечилет. Үчүнчүсү рызкысы тартып келинет экен, бейиш такылдатат.